Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу төрага, урматтуу премьер-министр. Мага кече жаштар келишти. Ошол трибунадан бир ооз айтып кой деп суранышты. Мен ошонун үчүн эле чыктым. Жаштар айтып атышат. Но кече 5 октябрда эмне үчүн бул чоң толкундоо болду? Бул бир гана шайлоонун жыйынтыгы менен шайлоо адилетсиз өткөн үчүн биз баарыбыз площадка чыктык. Бир гана шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып бердик. Ошол ишке ашты. Андан кийин силер парламент 3 жолу премьер-министрди шайладыңар чогулуп дейт. 2 жолу спикерди шайладыңар. Негизги маселени шайлоо. Эмне ошол жерде кемчилик кеткенди оңдоону силер четке кагып, силер ошол маселе карааларда бири-бириңер менен урушуп, жакалашып, бизди элдин кызыкчылыгын, жаштардын кызыкчылыгын дагы четке кагып атасыңар дейт. Мен урматтуу депутаттар суранам сиздерден. Бул менин жеке кызыкчылыгым эмес. Жаштардын ушул бүгүнкү болуп аткан кемчилдикти оңдойлу деген 3 эле поправка киргизели деп атабыз. Ушуну киргизип берели. Менден башка инициатор болсоңор болгула. 5-10 чакты депутаттар бул жерде инициатор болгонбуз. Башкасы алып чыксын. Ушуну бүгүн айта турган сөз эмес эле. Айттым. Эртеңби бүрсүгүнү төрага лидерлер жыйналалы. Болгон 3 нерсени бул жанагы күрөө, барьер жана форма 2. Ушул нерселерди эле алып салалы. Анан кийин колунан келсе жаңы партиялар, жаш партиялар келишсин. Биз аларды көчөгө таштап коюп, кыйындар 7% менен дагы келип алсак, эртеге кечеги болгон окуя кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Урматтуу төрага, премьер-министр, сиздерден суранычыбыз, жаштар дагы сиздерге жеткизип кой деп айтты. Парламентке депутаттарга жеткизип айтты. Ошолордун сөзүн мен чыгып айтып атам. Келиңиздер, оңдоп берели. Кетирген кемчилдикти акыркы күндөрү ушул парламент оңдоп бер. Мурда ушуну дагы көтөргөнүбүздө болбой койгонсуздар, мына отурасыздар. Жок болбойт. Такыр болбойт. 9га туруп алга 7ге араң түшүргөнбүз. 5 миллиондон кем болбосун дегенсиздер. Форма 2-ни ошондо жакалашканга чейин барганбыз. Болбой койгонсуздар. Жыйынтык эмне болду? Азыр ушу менен кайра шайлоого барабызбы? Ойлонуңуздар, келиңиздер, урматтуу коллегалар, суранам. Жаштардын атынан суранам. Жаштардын сөзүн сиздерге айтып атам. Оңдоп берели, эртең жыйын кылалы бүрсүгүнүбү. Мына 6 ноябрдан кечиктирилбеген шайлоо таркагандан 1 айдын ичинде кечиктирилбес шайлоо кайрадан объявить этилип, шайлоо болуш керек 2 айдын ичинде. Биз андан эч ким мыйзамды буза албайт. Значит, шайлоо болот. Шайлоого ушул мыйзам, ушу менен барсак, бул кечегини кайра кайталайбыз. Өзүбүзгө келели. Келиңиздер. Оңдоп берели. Рахмат. Рахмат.